Чоң рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акынжанович. Биз мына жаңы жыл алдында коррупцияга каршы күрөш боюнча абдан чоң мыйзам долбоорун кабыл алдык. Азыр бүт министрликтерде, мекеме ишканаларда коррупциянын алдын алуу боюнча, коррупцияга каршы күрөш боюнча түшүндүрүү иштери абдан кызуу жүрүп атат. Биз адамдардан акча алгандар менен күрөшүп атабыз. Бирок малдан акча алгандар менен күрөш эмнегедир жакшы жүргөнүн байкай элекмин. Мен мына кече Ош облусунда болуп келдим. Ал жерде бир нече ишкерлер мага кайрылышты. Өзбекстанга жумасына дээрлик бир 15 миң, 20 миңге жакын мал экспорт болот. Ошол жерден ар бир малдан ветеринария кызматынын жетекчисине деп акча чогултушат экен. Ар бир малдан 100 сомдон, элестетиңиз эми, жумасына 15 миң деген мал өтүп атса, ар биринен 100 сомдон ветеринария кызматынын жетекчисине деп акча чогултушат экен. Мен бир ишкер эмес, бир нече ишкерлерден сураштырып, мына ушундай десем бардыгы тастыктап атышат. Мына ушуну Алмаз Акынжанович, мен ушул трибунадан Камчы Кылычбаевга да кайрылат элем. Ветеринария кызматынын азыркы жетекчиси жаш жигит дейт, Улукбек фамилиясын унутуп калдым. Ошол жигитке деп акча чогултабыз дейт. Бардыгы Улукбекке 100 сомдон деп ар бир малдан. Мына ушуга олуттуу тез арада чара көрөсүздөр деп ишенем. Ошол жерде ишкерлердин баарынан сурасаңыздар, тастыктап берет. Экинчиси, мына Атабейит мемориалдык комплексинин макамы улуттук деп эсептелгени менен кызматкерлердин эмгек шарттары, каржылык камсыздалышы бул улуттук деген макамга төп келбей атат. Мына дээрлик 2 жылдан бери мына бул жерде мына Чыңгыз Айдарбеков, бир канча депутаттар чоң мыйзам долбоорун кабыл алып, Атабейиттин маселесин фракциянын чечимине киргизип, Каржы министрлигине, Маданият министрлигине сунуштап келатабыз. 2025 жылы дээрлик 3 эсе айлыгы көтөрүлөт деген менен азырга чейин көтөрүлүп атыр. 20 болгону 20 кызматкер иштейт экен. Айлыгы 7 миң сом. Азыр 7 миң сомго ким иштейт? Эмне келет 7 миң сомго? Эмне үчүн ушул улуттук макамы бар Атабейит мемориалдык комплексине мынчалык көңүл бурулбай атат? 10 кызматкер жетишпейт экен, анткени 7 миң сомго ким барат? Ошондуктан мына ушул 2025 жылдын бюджетин карап атканда сөзсүз түрдө муну киргизип, ошол жерден 2 эсе эмес, дээрлик 3 эсе, 4 эсе айлыгын көбөйтүш керек. Ушуну эсиңиздерден чыгарбасаңыздар. Рахмат.